Ассаламу алейкум мекендештер. Шоу дүйнөсүндө жана негизи эле Кыргызстандын социалдык түйүндөрүндө ызы-чуу чыгарган акыркы окуя тууралуу кеп салалы дедик. Инстаграмда түз эфирге чыгып таанылган блогер Элмир Сыдыманов Сыдыман деген лакап ат менен таанымал. Хейтерлери тууралуу кеп козгогон. Анын ичинде Ош облусунун жашоочуларын өзгөчө белгилеп өткөн. Потому что основной хейт, только от ошских. Вот здесь, блядь, посмотрите, блядь, комментарии, блядь, нормальные, блядь. Вот просто тупо скажем, да, Исыкульский пацан, Карахолский, блядь. Он не будет капатanga, он так не будет, блядь. Он нормально, блядь, хейт напишет. Он такой мат напишет, который, блядь, я замечу, я такой, блядь, ну что-то обидно, ебаный в рот. Зачем мать трогать? Ну, такие маты, да, блядь. Ал видеосу бир нече сааттын ичинде бөлөк Инстаграм каналдарга да тарап кетип, катуу талкуу жаратты. Вот ужский, блядь, ёба, хуник, муник, хуник-то, блядь, еще какие-то странные слова, ёба, вот как узбеки, ёб, блядь. И не хочется с ними даже общаться, вот. Ака-мака, сака-мака, ляка-ляка-мака. И понимаете то, что, меня сделай пиар, ака. Пиар кылып коюң, ака. Пиар кылып коюң, ака. Энең, ёб, Сыдыман тараптан айтылган бул сөздөргө көп күттүрбөстөн эле Инстаграм колдонуучулары тарабынан жооптор жая баштады. Алардын ичинде таанымал жылдыздар, спортчу, блогер жана катардагы Инстаграм колдонуучулары. Оштукты бөлөбүз элди. Эл эстейли тарыхты. Остон чыккан мен деген кыргызды терең тамга баскан биздин батырлар. Мына Курманжан датка энебиз бар. Алымбек датка бар. Шабдан Батыр бар. Анан биз кантип бөлүнөбүз? Мел ар бир 7 областын батырларын санап чыгалы. Бирок ошолордун баары мен Оштук батыр эмесмин, мен Көлдүк батыр эмесмин деп баары кыргызмын деп келген. Так что туугандар, майда кишиге көңүл бурбайлы. Ал сүйлөй берет. Аны кишине мырттап коюш керек. 7 область бир билек, бир тилек. Жаңы эле ушул Инстаграм баракчасынан Сыдыман деген ат менен катталган бир жигиттин түштүктүк туугандарга кайрылып, өтө пас, өтө төмөн сөздөр менен сөгүнгөн видеосун көрүп аябай зеним кейди. Таластан чыккан Байдулла Сарногоев түштүкмүн деп элирбей, түндүкмүн деп көөрүбөй, ортосунан оң солдун мен чыккам деп сөгүнбөй, уруум да кыргыз деп, улутум да кыргыз деп жүрөлүчү бөлүнбөй деген экен. Мына ошого окшогон акмактар элди эки бөлүп атат. Андыктан жалпы түштүк элинен мен кечирим сурап кетем. Анан бул жигит жалпы кыргыз элинен кечирим сурашын мен талап кыла берем. Мисалга Азамат Исмаилов Сыдыман башынан туура эмес багыт тандаганын жана учурдагы кылыгы чектен ашкандык деп айтты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы учурда интернеттеги Сыдыман деген блогер жигит аябай катуу талкуу болуп жатат. Негизи биз бул жигитке унчукпай эле коелу дейбиз, бирок кийинки убактарда чектен ашып баратат. Буга чейин бул гейлерди пропаганда кылса, андан кийин кыздардын обидин ачып, чет жака биздин намыс жок кыргыздын кыздары көп деп реклама кылса, андан кийин бүгүнкү күнү келип алып мынтип түндүк түштүк деп экиге бөлүп элди ырбатып атат. Биз Сыдыман деген жигитке кайрылат элек. Сыдыман сөздөн чалынган турбайт, буттан чалынган турат дейт. Мындай эсиң барда этең жыйнап жөн жүрчү Сыдыман. Албетте инсан кемчиликтүү, адашат, бирок сен аябай көп адашып атат кийинки күндөрүчү. Ошондуктан кел эсиң барда этең жыйып элден кечирим сурап түзүчү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыз келиңиз ушул нерсеге видеого көрүп, чара көрүп коюңуздар. Сиздер дегенде ушул видеонун астында элдер экиге бөлүнүп, бири менен урушуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бөлүнбө кыргыз, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Ошондуктан келе достор, бөлүнбөйлү, түндүк түштүк дебейли, ынтымакка чакыралы. Рахмат. Достор, мен ушул Азамат Исмаилов агабыздын сөзүнө 100% кошулам. Эң туура сөздөрдү айтып өтүп кетти. Бир эки сөз айтып өтөйүн. Ушул Сыдыман деген жигит ушундай видеону чыгаргандан кийин уйку жок түн жарымда саат 3-тө сиздерге кайрылып отурам. Чындыгында ал ким? Кыргызстан үчүн эмне кылып койду? Анын артынан ээрчигирей эле жаштар экиге бөлүнүп алып түндүк түштүк деп урушуп атканыбыз туура эмес нерсе. Аягы бир карын майды бир кумалак булгайт дегендей, бир кумалак чиритет дегендей ушинтип ошого чирибейли биз, ага көңүл бурбайлы. Биз өтө ынтымактуубуз. Биздин агаларыбыз менен тамашачылар айрыкча тыгыз байланыштабыз, ынтымагыбызга чет жок. Азыркы учурда ушул Кыргызстанда чечилбей аткан проблемалар көйгөйлөр болуп атканда мындай нерсе менен алек болуп урушуп атканыбыз туура эмес. Ошондуктан мен бир нерсени кайрылып айтып кетет элем. Ошол Сыдыманга ким катталган болсо,
кайра отписка кылып чыгып кетсин, эч ким көрбөй калат. Аны менен ишибиз болбосун. Барыбыз көңүлдү жайында кылып, антип бөлмөй жүрөлү. Словил черный хайп на свою голову опять-таки. Окей, Садыман черный хайп это как синоним выглядит. Окей, нормально это. Попытаюсь вам объяснить, о чем я говорю, как бы. Я именно обращаюсь к тем людям, которые мне писали в комментариях, как бы угрожали. Всякие вот гнилые слова, непонятные такие хуйни, капотан-сапотан, вот эти слова. Те люди, которые мне писали, я именно обращаюсь к вам, вот. Эти ошки мне не нравятся. А те ошки, которые про меня даже вообще не слыхали, не знали, кто я такой, и просто такое увидели в другом группе, как бы в массовом распространении, и они такие, я ведь тоже слышал, он про меня, что ли? Мать твою, вот так делать, такие реакции не надо делать. Я вас не знаю, вы меня не знаете, и на этом как бы все взаимно, у нас как бы отношения заканчиваются. Я обращаюсь к тем людям, которые мне пишут и по сей день такие слова, которые гнилые, мерзкие, вот, южные такие маты, которые меня очень сильно бесят. Вот я им обращаюсь. Эти люди мне не нравятся, с каждым я могу пообщаться, как бы обосновать и ответить за все свои слова, которые я сейчас говорю и говорил до этого. А тех ашанинах, которых я не знаю, вот, просто живут в Оше, я такой, ты же не знаешь про нас, либо вот таких ребят, как бы, я вас не знаю, вот реально, я не тот человек, который, блин, судит тех людей, которые, не зная их. Ассалам алейкум, кыргыз элим деп сөз баштайм. Мамлекетибизге, элибизге, жерибизге тынчтык, биримдик, аба менен суудай керек болгон бир учурда мамлекетибиз башынан бир оор бир кырдаалдарды башынан өткөрүп аткан бир учурда бизге түндүксүң, түштүксүң, сен оштуксуң, сен нарындыксың деп бөлүнгөн бизге туура келеби, туура келбейби? Мен бардык кыргызмын деп күйгөн жигиттерге чакырык таштаймын да, мен патриотмун деп күйгөн жигиттерге чакырык таштаймын. Азыркы учурда Сыдыман деген бала, сен оштуксуң, сен я не люблю оштукту деп сүйлөгөндөргө биз өзүбүз чара көрөлүчү. Чыныгы жигит болсок, чыныгы кыргыз деп күйсөк, сен таластыксың, сен нарымдысың, бөлүнбөй, ошону өзүбүз тарбияга чакырбайлы, чыныгы эркекче кылып туруп. Мен ошону баарыңардан суранып кететин да, чакырык таштаймын да, кыргызмын деп күйгөн жигиттерге өзүбүз сүйлөшөлүчү ошол жигит менен. Жигит деп аташтан уяласың. Ушундай реакциядан соң Сыдыман коркутуулар түшүп жатканын айтып, ал видеону кайрадан көрүп чыккыла. Мен жалпы эл эмес, а жеке хейтерлерге гана кайрылгам деген билдирүү жасады. Жана жалпы кыргызстандыктардан туура эмес кылганын мойнуна алып кечирим сурады. Я сужу тех своих комментаторов. И не надо как бы вот этот урон ошский в себе брать. Если вы США, это не обозначает то, что я именно к вам обращаюсь. Я обращался к тем людям, которые мне писали хейт. Вот и все на этом. И если вы мне писали хейт, тогда это вам. Можете обижаться и угрожать. Тогда это все взаимно будет. А если вы мне ничего не писали и такой обижаетесь, тогда извиняюсь, братцы. Я просто хочу извиниться тем людям, которым, блин, просто так-то зашли и увидели то, что про ошских, ой, ё-моё, я же тоже, блин, США, блин, зачем он так с нами, ну, таким ребятам, таким девушкам, как бы, обращаюсь, вы не должны обижаться, просто извиняюсь. Акыркы киргизген постума 2000ге жакын комментарий болуптур. Анын 70% сөгүнгөндөр, бири-бири менен уруша баштагандар. Ал эми 30% жакшы жазгандар. Мен ал посту киргизгендин негизги максаты ошол жигит журттан, элден кечирим сурасын деген бир максатта киргиздим. Экинчи максат ошого окшогон жан дүйнөсү трайбализмге толгон инсандарга сабак болсун деген бир максатта киргиздим. Бүгүн ошту жаман көрөлү. Эртең нарынды, бүрсүгүн, көл, баткен, талас, жалал абад. Биз бири-бирибизди жаман көрүп неге эришебиз? Биз бөлүнүп неге жетишебиз? Айтыңыздарчы. Бизди Аллах таалам кыргызстандык кыргыз кылып, эң негизгиси мусулман кылып жаратты. Биз бири-бирибизди эч убакта жаман көрбөшүбүз керек. Ал жигит алчы сабагын алды, буйруса жетти окшойт, эгер жеткен болсо. Ал эми калган жаштарды биримдикке чакырам. Урушпай эле туугандар. Достор, бүгүнкү жаңылык ушундай болду. Бул маселе туура жана жакшы жакка чечилет деген ишеничтебиз. Ал эми шоу дүйнөсүндөгү кызыктуу жаңылыктар менен таанышуу үчүн биздин каналга катталыңыз, ой пикир калтырыңыз жана лайк басууну унутпаңыз.